1 сентябрь билим күнү Жалал Абад шаары боюнча 22 мектепте белгиленди. Анда мектеп администрациясы тарабынан ыр майрамдар коштолгон концерт тартууланды. Билим берүү тармагына 40 жылдык эмгеги сиңген Шарипа Жоробаева быйыл небересин 1-класска алып келди. Бул дата ал үчүн өзгөчө майрамдык күн экенин кубануу менен эскерди. Президент тарабынан билим берүү жаатын өтө чоң көңүл бурулуп атат. Мынакей жаңы мектеп салынып атат. Бул мектепке дагы шаардык администрация жакшы көңүл бөлүп атат билим жаатына. Мугалимдердин айлыгын көтөргөн бул эң жакшы стимул болуп атат. Мен ойлойм, мугалимдер сүйүнүп эле 1 сентябрга келип атышат. Себеби булардын кандай десек, жумушка болгон кызыгуусу артып атат да. Жалал Абад шаарынын мэри Эрдинисбек Ормоков, шаардык кеңештин депутаттары, билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси баштаган мугалимдер шаардагы номер 10 Тойгонбай Кошматов атындагы мектеп гимназиясына барышты. Анда жаңы окуу жылы менен жалпы мугалимдерди, окуучуларды куттуктап, жакшы каалоо тилектерин бөлүштү. 1 сентябрь билим күнү биз өзүм баш болуп, Гарононун жетекчиси, шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте Тойгонбай Кошматов атындагы номер 10 мектепке келип куттуктап кетебиз да. Эң негизгиси биздин окуучуларга, анан билим берүү тармагында иштеген эжеке агайларга мен каалап кетет элем. Жакшы татыктуу тарбия, татыктуу билим алып, Кыргызстан үчүн бир келечек муундарды өстүрүп чоңойтсок деген. Анан биз эмдиги жылы бир сунуш киргизели деп атабыз шаардык кеңештин депутаттарына 1 миллион сом акча каражатын бөлүп берүү. Анда ким алтын сертификаттын ээси болгон окуучуга берилет, бир 500 000, анан ата-энесине көмөк көргөзүп жардамдашкан, анан окуткан эжекесине. Ошентип акча каражатын мен сунуштайлы деп атабыз. Ал эми Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясында болду. Анда төрага окуучуларды жана 1-класстын босоосун аттап жаткан жеткинчектерди куттуктап, окуучуларга чоң жетишкендиктерди жана жыйынтык көрсөткөн окуучуларды тарбиялап, шаар намысын коргоого чакырды. Кыргызстаныбыздын келечеги болгон биздин жаштарыбызды баарын куттуктап кетем. Татыктуу билим алып, мамлекетибизге өздөрүнүн салымын кошуп, мамлекетибиз үчүн, элибиз, жерибиз үчүн кызматын кылат деген ийгиликти каалап кетебиз. Жалал Абад шаарынын бюджетинин 1/4 бөлүгү билим берүү тармагына кетет. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы учурда бала бакчалар, ошондой эле мектептер, жаңы курулуш иштери жүрүүдө. Ушул эле бүгүнкү мына Бабкин атындагы мектептин дагы жаңы курулуш имараты быйылкы жылы жүрүп жатат. Буйрукса кийинки жылкыга пайдаланууга берилет. Буга чейин Төшкүчү айылында, ошондой эле Тайгараев айылында дагы заманбап бала бакчалар курулду. Некрасов көчөсүндөгү бала бакчадагы бүгүнкү күндө капиталдык ремонттон өтүп пайдаланууга берилди. Шаардын мэри Эрдинис Абжалиевич менен чогуу биргеликте жыл мугалимине 1 миллион сом акча каражатын бөлүп беребиз дегенбиз. Өткөн жылга ошол иш планга ашып, биз Жалал Абад шаарынын мыкты мугалимини дайындап көрүп, автоунаа 1-орунга автоунаа белек кылдык. Эскерте кетсек, шаар бийлиги мугалимдерди колдоого алып, жыл мугалимине жергиликтүү казынадан 1 миллион сом акча каражатын бөлүп, 1-орунга автоунаа берген. Жеткинчектер үчүн Төшкүчү айылында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 17 миллион сомго чукул каражатка 100 орундуу 2 кабаттан турган заманбап бала бакча ишке берилди. Андан сырткары калаанын Некрасов көчөсүндө жайгашкан Кадыржан Батыровдун мамлекетке өткөн 2 кабаттуу бала бакчасы толук оңдоп түзөөдөн өтүп, учурда анда балдар тарбияланууда. Ошондой эле Россия Федерациясы тарабынан шаарда эл аралык талаптарга жооп берген 1200 орундуу мектепти куруу үчүн мэрия жер тилкесин бөлүп берди. Бүбүсара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Жалал Абад.